Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Кадырман көрөрмандар, урматтуу көгүлтүр экрандын ар жагынан бизди акмалап карап турган жалпы журтташтарыбыз, мекендештерибиз, орозону кармап турган момун мусулман бир туугандарыбыз, баарыңыздардын орозоңуздар кабыл болсун. Биз 10 чыгарылышка келдик. Бүгүн элестеңиздер, 10 күн билинбей өттү. Алдыда дагы 10 күндүктөн 2 калды. Буюрса орозоңуздардын сообун жараткан Алла Таала өзүм берем дейт. Андыктан кармаган орозоңуздар кабыл болсун дейли. Дал эми ушул баягы саат 5-6 болуп калганда убакыт өтпөгөндөй сезиле берет. Бирок ошол убакытты биз менен аябай тез өткөрүшүңүздөргө чакырабыз. Себеби биздин түз эфирлерге өзгөчө инсандар келип, ошол убакытты дагы болсо берекелүү кылганга өзүнүн маектери менен жардам беришет. Анда Америка жергесинде келип иштеп, ошол эле учурда мекенибиздин көйгөйлөрүн дагы тышка таштабаган, бул жактагы кыргызстандык мекендештерибизди дагы ар убакта акыл кеңешин айтып жүргөн өзгөчө бир агабыз келди. Сабыр Назаралиев агабыз бүгүн конокто. Ассаламу алейкум Сабыр ага. Жакшысызбы, ден соолугуңуз? Рахмат, шүгүр, өзүңүз? Жакшы, кош келдиңиз. Рахмат. Орозоңуз кабыл болсун. Орозо кандай өтүп атат байке? Чоң рахмат. Быйыл орозо аябай жакшы өтүп атат. Кыйынчылык жок. Күн дагы салкын болуп, Аллахтын жардамы менен жакшы, шүгүр, жакшы өтүп атат. Билинбей эле мына бүгүн 8-күн өтүп кетти. 8-күн. 8-күн. Бирок бүгүн 10-күн эфир болуп атат да койсузбу. Чындыкты ар убакта айтып жүргөн агаларыбыз ушундай, чындыкты айтат. Эфирлерибиз былтыркыдай түз эфир эмес, запись менен кетип атат. Бирок бул эфирди 10 чыгарылышта Кудай буйрса көрө алышат. Сабыр ага, Кыргызстандан бул жакка келгениңизге канча болду? Кыргызстандан келгениме 15 жыл болду. 2008-жылы келип калганмын. Бирок биринчи келгенимде 2006-жылы келгенмин. Келип 4 ай бул жакта Work and Travel деген программа менен келип, анан иштеп кийин кеткенмин. Бирок университетим бүтө элек болчу. Барып бүтүрөйүн деп бүтүрүп университетимди. Кайсы университет? Мен өзүм Түркияда Анкара университетинде окугам, финансы факультетинде. Анан бүтүрүп бакалаврымды алып, анан кийин кайра келгенмин 2008-де. Анан 2008-де келип калып, ошол бойдон. Барып келип турасызбы же бара элексизби? Жок, барып келип турам. Былтыр эле барып келдим. 2022-жылы жайында. Финанс болсоңуз бул жакта да ошо кесибиңизге жараша иштейсизби же башкачабы? Жок, кесипке жараша иштебейм. Азыр IT-де иштейм, бирок өзүм банкта иштейм. Банктын IT биздин ошол тармагында. Кайсыл банкта деп койсун? Эме Northern Trust деген банкта иштейбиз. Негизи биздин банкта мен иштеген проектте Америкада Fortune 500 Family деген бар. Ал деген эң бай 500 үй бүлө. Ошол эң бай 500 үй бүлөнүн 30% байлыгын биздин проект мындай банкта силер. Биздин проектти колдонушат да, биздин application'ды колдонушат. Биз ошону мындай менедж кылабыз. 501 болуп калды деп койсун мен кирип. Кудай буйруса. Сабыр байке, тиги азыр кризис болуп атат деп баардык банктар көбүнчө жаңылар жабылып, кичинекейлер, анан мисалы трак компаниялар, айтчилер бүт эле кыйналып атыптыр да. Анда 500 байдыкы болсо ал банк демек кыйналбаса деле керек. Же аларга деле таасир эттиби? Жок, негизи бул чоң банктар азырынча кайра бул кризистен утуп атат. Мисалы Калифорнияда, анан Нью-Йоркто деген бул local банк деп, булар ошол жергиликтүү банктар көбүнчө кризис болуп, азыр банкрот болду. Эми бул клиенттер коркуп кичинекей банктардан, мисалы чоң банктарга акчаларын коюп, кайра алар утат. Анан биздин банк көбүнчө мындай адамдарга инвестмент тармагында ой айтып, ошондой тармакта иштейт. Мында кыргызчасын жакшы айта албай атам. Каржылоо. Каржылоо жагында мындай private banking деп коет да бизде. Көбүнчө мисалы бир инвест кылам деген адамдар келип биздин банктан келип туруп ошол ой алып кетишет. Анан биздин өзүбүздүн иштеген ишчилер аларга айтат, мисалы акчаңы сунуштарды айтат, акчаңы ушул тармакка койсоң көбүрөөк акча табасың, же ушул тармакка деп. Анан Northern Trust деп, бул Trust деген мисалы менин
бир байлыгым бар. Мен ошол байлыгымы коюп мисалы бирөөгө айтып кетем да, мисалы кийин ушунча неме балам алсын деп. Ошого чейин эч ким тие албайт. Мурасты ошонун эң чоң мурасты башкарган да банк болуп эсептелет. Эң сонун экен. Ошол мурасты мисалы үчүн эметкендер болобу мындай? Баласына эмес, башкасы эмес, жана итине, күчүгүнө ушундай калтырып салгандар да барбы силерде? Эми ал андай нерсени көп байкабадым, бирок мисалы биздин ушу клиенттерден байкаганым, мисалы өзүнүн баласына эмес, мындай Башка адамдарга. Хайыр кылган курулуштар барго, ошолорго неме кылам дегендер бар, берип кетем дегендер. Ошолорду көп байкайбыз да. Сизге ушундерден жана суроо бергим келип атат. Эмне үчүн ит күчүгүн айтып калдым. Ошо ит күчүгүнө биз Кыргызстанда көп угабыз да, мисалы бир миллионер өзүнүн мурасын итине калтырып турган күчүгүнө. Ал эмне болот дейм да, андан ары ал ити башкага калтыра албайт да, ал акча эмне калып калабы банкта? Ошо биз деле мындай жаңылыктан угуп калабыз, ошо мен деле таң калам ошол кандай болот депчи. Бирок Келечеги эмне болот дейм да. Итин да кичине эле коротсо керек анан. Билбейсиз аны? Аны билбейм, ачыгын айтканда кандай неме болот. Мен деле мындай жаңылыктардан окуп окуп калганмын, бирок билбейм. Кыргызстанда бир агабыз айтып коет, могу иттей эле болуп калбай депчи. Ушунча мурасты алып калмак экем деп. Сабыр ага, эми банктан, жумуштан кичине алыстап башка бир темаларга өтөлү. Үй бүлөңүз жөнүндө жакында мына балаңыз менен да тааныштык. Алда кыргызча жакшы сүйлөп, кызыңыз да аябай кыргызча сонун сүйлөйт экен. Бул неден болот экен? Ошол эле кээ бир үй бүлө бар, таптакыр мындай ээ боло албай калган, мисалы балдардын тилинечи. Сиздердин сыры эмнеде ушул балдарыңыздын тилин кармап калган? Мен өзү негизи мындай биздин кыргыз болуп төрөлгөнмүн деп ошол нерсеге аябай көңүл бурам. Мисалы мындай дайым элестетем да, эгер Америкада эле төрөлүп калса балам, кийин кыргызча билбей калса деген көйгөй дайым мени ойлондуруп, ошо төрөлгөндө эле мисалы мен 3 жыл английскийди эч үйрөтпөдүм балам, кызыма. Атайын үйрөтпөдүм, кызыма эч үйрөтпөдүм. Садикке да бербедик. Өзүбүз үйдө карап, мисалы келинчегим окуйт эле, медицина тармагында окуйт эле. Мен өзүм күндүзү карап кызымы, кечинде иштейт элем. Анан кийин кызымы кыргызча чыгардык тилин. Биз мисалы кичинекейинде Кыргызстанга да барбадык, себеби биз экөөбүз тең F1 деген студенческий виза менен болчук. Анан үйдө кыргызча сүйлөп, кызым так болуп эле жашына кыргызча чыкты тили. Анан кийин уже 3 жашка чыкканда анан садикке бердим. Мындай бир жактарга барганда ойногондо американецтин балдары менен мындай түшүнбөй ошондой болот эле, бирок билесиң, бул жерде 5-6 класска келген балдар дагы 2-3 жылда эле унутуп атат кыргыз тилди. Себеби мектепте уже баштаганда бала англисче ойлонот, кыргызча неме болбойт. Ал бул проблема эмес да, эгер сен кыргызча үйрөтүп чоңойсоң кайра жаш балага ошол аябай жакшы болот. Эгер өзүнүн тили болсо, алиги айтып коет го, бир тил бир адам, эки тил эки адам, канча көп тилди үйрөтсөң, анан өзүнүн тилин билбесе, мен оюмча уже кыргыз деген нерсе улутту деле сезим калбайт деп, ошол түшүнүккө ишенип мен аябай аракет кылдым кызымы кыргызча үйрөтүп, кыргызча чоңойтоюн деп. Азыр мисалы Кудайга шүгүр жакшы сүйлөйт. Мындай мактаныч максатта эмес, бирок келечекте кандай болот аны биле албайм. Себеби мен оюмча азыр кызыңыз чоңоюп калыптыр да, канча 11 жашта беле? 11 жашта. Мен оюмча улап кетет го дейм. Эми университетке окуп, кийин жалаң американецтер менен иштеп, ал биз менен үйдө кыргызча сүйлөшүп дагы деле барды. Анан неме болот, бирок эми өзүнчө кеткенде жок дегенде мындай бир жакшы сезим болот да, колуман келген аракетти кылдым деп. Балам бир аз жакшы сүйлөбөй атат, ал эрке болуп, анан тили кечирээк чыккан үчүн ага мындай бир аз неме бердим да, тандоо бердим, тили чыксын деп. Бирок дайым аракет кылам үйдө балдарыма. Мен эч англисче сүйлөбөйм мисалы. Балдарыңызды жиберип турат экенсиз го? Айтса, кызымы 1 жыл 4 жашында жөнөттүм, 1 жыл. Ал жактан 4 жашында эмес экен, 5 жашында жөнөттүм. Бишкекте Сейтекте окуду, Сейтек жалда.
ал жактан да 1 жыл окуп анан келип 1 класска кайра бул жака баштады. Балам дагы ошентип 1 жыл барып келди. Барып келдиби Ооба, балаңыз? балам дагы. Анан Ал жакта чоң эне, тайта, тайнелер. чоң ата, чоң энеси, тайта, тайнеси бар. Айылга да барышат. Анан ар жылы жайында жөнөтөм балдарды Кыргызстанга 3 айга сөзсүз. Ушу 1 жыл эле ковид болгон убакта бара албай калышты. Былтыр өзүбүз менен кошо барды. Анан өзүбүз бара албай калган убакта өздөрүн эле жөнөттүр. Мисалы, андан 1 жыл мурун каршы болушпайбы, жок, барбайбыз? өзү азыр автоматически Чын ошондо жүрөгү менен ойлонуп келишет, калган. Мисалы, Жай кызым келди. өзү айтат, кетебиз деп. Быйыл да келинчегим экөөбүз бара албайбыз. Былтыр эле барып келдик. Иштен уруксат алыш кичине оорураак. Кызым кетебиз, бизге билет алып бер деп атат эми дагы. Жакшы экен. Жайында ойлонуштуруп атабыз, барып келишет буюрса. Ошондой оюбуз бар эгер. Карап көрөбүз. Жакшы. Сабыр байке, сизге биз терең ыраазычылык билдиребиз. Убакыт деген учкан куш экен. Жаңы эле эфирибиз башталды эле, 15 мүнөттүк аралыгы соңуна келип калды. Рамазан айы сизге куттуу болсун. Ушундай жакшы балдарды тарбиялап өстүрүп, эң башкысы баягы сен айылыңан кетсең дагы айылың сенден кетпейт деген сөз бар экен го. Ошону өзүңүздөн кетпейт, бирок балдарыңыз ал нерсени ошол да кетпесин деп жиберип атканыңызга үлгү болуп аткан экенсиз. Эми эфирибиздин соңунда сизге бир эркин микрофон сунайын. Жалпы эли журтубузга, бир туугандарыбызга түз эфирден салам айтып, Рамазан айы менен куттуктап коюңуз. Бардык момун мусулман бир туугандарыбызды Рамазан айы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Аллах Таала туткан орозолорун кабыл кылсын, жеңилдигин берсин. Кандай ойлогон ой максат тилектер болсо орундалсын. Мамлекетибизде дайым тынччылык болуп, элибиз тынччылыкта, молчулукта, бакубатчылыкта өмүр сүрүшүн каалайм. Чоң рахмат. Бүгүн бизде эфирде ушул банк системасынын IT тармагын өздөштүрүп, ага чейин бир топ жыл мурда ушу Америка жергесине келип, ушул жакта байырлап калган агабыз Сабыр Назаралиев конокто болду. Биз болсо эфирибиздин уландысын, эфирибиздин жүрүшүн устазыбызга сунабыз. Мындан кийинки эфирлерге дагы калтырбай көрүңүздөр.